Эфирибизди алдыга карай улантмакчыбыз, ардактуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда биздин биринчи коногубуз студиябыздан орун алган учуру сиздерге көп узатпай эле тааныштырып баштай берели. Азыркы учурда бизнес, тренер, коуч деген сөздөр акыркы убактарда аябай актуалдуу болуп, жашообузда көбүрөөк колдонуп, пайдаланып, көп адамдарга пайдасын дагы тийгизе баштаган учуру. Бизде азыр бизнес тренер айым келген учуру, ал бизде Бурусун Жумаева айым. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен кош келипсиз. Рахмат, бирге болсун. Эң алгач эле өзүңүздү тааныштырып, өзүңүз жөнүндө бир эл менен саламдашып, амандашып таанышып өтсөңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бардыгыңыздарга кутмандуу таң каалоо менен мен бизнес коуч жана тренер 12 жылдан ашып калды бизнес тармагында жүргөнүмө. Азыркы убакта основатель Бурул магазининин негизечүүсүмүн. Жана биздин ошондой эле окууларыбыз бар. Тренингтерибиз бар. Ошондуктан эң азыркы убактагы мисалы бизнес негизи эң актуалдуу жана түшпөгөн өнүгөм өсөм дегендер болсо, именно бизнеске келген аябай жакшы да. Содада береке бар деп жөн жерден айтылбаса керек. Ал эми дал ушул жаатка эмне себептерден, кандай ойлор менен, кандай окуялардын арты менен келип калдыңыз эле? Бунда болсо биз ата-энебиз кичинекей кезде эле соода кылчу да, анан магазиндер тармагында соода кылып, акча кармап, чоңойгондо анан кийин турмушка чыгып 1-2 жыл үйдө отургандан кийин анан акча кармап, соода кылып аткан жана соодада бардык нерсени соодадан табабыз деп анан башында базарга чыкканда 10 жыл мындай эле базарда соода кылып жүргөнбүз обычный. Андан кийин анан ошол жумушка билимди кошкондо өнүгүүнү билдим да. Ошондуктан анан окууну да кошуп койдум да. Что окуган адам гана ийгиликке жете аларына ынандым. Атак кыймыл аракетти бардыгы кыла берсе, бирок аны билимге кошпосо, анда жөн гана физический нагрузка көбүрөөк кетип калат экен адамдан. Ал эми ошол бизнес тууралуу тагыраак кененирээк айтып берсеңиздер, эмне сатасыздар? Биздин магазин аялдар ички кийими сатылат, женский белье магазин Бурул. Биринчи биздин магазинибиз бул Токмок шаарында. Анда биздин общий командада бизде 15 кыз иштейт. Ош базарында дагы, Тунуктар центрында дагы Бурул магазин и Гумда дагы 3-чү этажында. Биздин магазиндерде бардык доступный цена, товарлардын сапаттуулугу да аябай жакшы, и ассортимент аябай көп. Азыркы убакта баягы акчаны кандай адам көп табат десе, акчаны адамдарга көбүрөөк пайда тийгизген адам ошончолук көбүрөөк акча табат. Ошондуктан биз көбүрөөк баягы аудиторияны алып, көбүрөөк адамдарга кызмат кылуу менен баягы өзүбүздүн да кирешибиз көбөйөт, и адамдарга пайдабыз дагы жогорулайт да. Ошондуктан бизнесте расширение, масштабирование азыркы убакта буюрса жакшы. Деги эле баягы айтып коюшат эмеспи, ар бир адамдын өзүнүн табити болот, ар бир адамдын аткаруучу бул дүйнөгө келгенде миссиясы болот деп. Бирөө президент болуп келе турган болсо, экинчиси бизнесмен болот депчи. Анан жалпы жол менен алып караганда ар бир адамдын бизнес кылууга мүмкүнчүлүгү барбы? Негизи аябай сонун суроо экен. Негизи бул жашоо өзү бизнес да. Жашоо бул сатуучудан жана сатып алуучудан турат. Ошондуктан баягы саткандан корком, мен сата албаймын го, бизнес это не мое дегендерге баягы адам 8 миллиард азыр адам бар отурган болсо, ар бири сатып алганды жакшы көрөт да. Ар бир адам шопинг кылганда удовольствие алат, адамдар маанай көтөрүлөт, албетте жашоодо бир сонун баягы кооздукту алып баштайт да. Ошондо саткан менен ал адамды кубанда турган болсок, ал эмне кыймыл аракетти кылбашыбыз керек деген. Анан жашоо бул өзү бизнестен турат. Ошондуктан баягы менин миссиям соода кылып жүрүп, анан өзүм адам издене баштайт да, улам тепкичти жогорулаган сайын улам жогорулап баштайт да. Анан ошондон ойлоп калдым, мен ушундай жол менен ийгиликке жетсем, мен өзүмдүн ийгиликтеги жолум менен кантип мен эмнеге бөлүшпөйм? Анан ошонун негизинде азыр өзүмдүн миссиямды дагы таптым дейм. Айымдарга мотивация берип, көптөгөн айымдардын баягы предназначениясын, эмнеге миссиясын таап бергенге, өнүгүп өсүү жолунда кандай кадамдарды кылыш керек экен, деги эле бизнес баштайм дей турган болсо, же болсо бизнесим бар, 10 жылдан бери, 20 жылдан бери ошол жактан чыга албайм, көбөйтө албайм, чоңойто албайм дей турган болсо, ошолордун баарына жол көргөзүп, мына команда менен иштегенде кандай болот, бизнести чоңойткондо эмнелер керек, кандай техникалар керек. Анан албетте бул бизнес бул жеке адам. Жеке адам өнүксө, бизнес албетте өнүгөт.
Эгерде жеке адам өзү өнүкпөсө, анда бизнеси өнүкпөйт да. Ал канча аракет кылбасын өнүкпөйт. Ошондуктан баягы биринчи мышление, ой жүгүртүүдөн башталып, анан кыймыл аракет менен уже биз результатка чыгабыз да. Ушул жерден да бир аз сырлар менен бөлүшүп өтпөйсүзбү? Негизи эле бизнес баштоо үчүн кандай жолдон башташ керек? Эң биринчи эмнеден башташ керек? Эң биринчи эле бул ишеним болуш керек да. Биринчи Аллахка болгон ишеним, андан кийин өзүңө болгон ишеним керек да. Ошондон кийин анан каалоо болуп керек. Мындай ушундай бир күчтүү каалоо керек. Мен жашоомду өзгөртөм. Мен ушундай болом. Ошол каалоодон кийин албетте биз ошол максатыбызды көрүп билишибиз керек. Видение, цель. Прям биз ошол убактагыны так даана көргөнүбүздө, анан ошолдон кийин төртүнчү уже фокус алышыбыз керек болот да. Ишеним, андан кийин каалоо, максатыбызды көрүш керек, андан кийин уже фокус внимания. Жанагы Уоррен Баффет, Стив Джобстарга айтат эмеспи, ийгиликке жетүүгө дүйнө жүзүндөгү эң көрүнүктүү адамдардын бири болгонго эмне жардам берет десе, фокус деген экен да, ар бир тең. Ошондуктан баягы ар кайсыны ойлоп, ар кайсынын башына койбой бир жака фокус алышыбыз керек, ошондон ошол жакты көбөйтөбүз да. Көптөгөн бизнесмендердин айтымында бизнес баштоодо ар кандай өзүнүн жеке ойлорун айтышат да. Кээ бирөөлөрү сен дейт ошол канча акча менен башташ керек дей турган суроону кое турган болсок, сен ошол акчаны кандайдыр бир көлөмдөгү акчаны жоготкондо ичин кээбей турган болсо, ошондой сумма менен бизнес башташ керек деп айтат да. Кээ бирөөлөр тобокелчиликке барып көбүрөөк акчаны заптаганга аракет кылыш керек дейт. Анан деги эле ушул жааттан бир өзүңүздүн оюңузду айтып өтпөйсүзбү? Анан жалпылап дагы бир кошо кетейин, эки суроо кылып жооп бересиз да. Баягы ошол эле сиз айткан Уоррен Баффет, Брайан Трейси, биздин мекендешибиз Сабитмурат Давлатовдордун айтымында адам баласы дейт банкрот болмоюн, ошол бизнести кылууга жөндөмү болбойт дейт да. Ошол тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Негизи бизнесте бул баштаганда аз эле сумма менен баштаган жакшы да. Анткени биз өзүбүз аз эле сумма менен баштаганбыз да. Анан ошону биз өзүбүздү экен билишибиз керек да. Ошону канчалык деңгээлде биз жакшы көрөбүз. Ал бизнес негизи баягы мындайча айтканда жаңы урукту айдап аткан адамга баягы сразу түшүм албайт. Ал балким 1 жылдан кийин алат, балким 2 жылдан кийин. Мисалы, обычно эле жумушка кирсек, сразу эле зарплата дейт эмеспи? Ай сайын уже кандай иштеп баштады, зарплата алып баштайт, аванс алып баштайт. А бизнес андай эмес. Бизнеске биринчи вложение керек да. Көбүрөөк вложение, акча менен болуу, өзүңдүн аракетиңди, күчүңдү, ишенимиңди баардыгын ошого вложить этишиң керек. Андан кийин бизнес өзүнүн түшүмүн берип баштайт да. Биз биринчи баштаганыбызда чакан акчабыз менен эле тачка түсүрөп баштадык эле да. Анан жыл сайын көбөйүп отуруп, андан кийин азыр болсо акча салганда уже көбүрөөк акча салабыз. Анткени каякта риск көбүрөөк болсо, ошондо прибыль көбүрөөк. Бирок ошону башташ үчүн биз кухняны билишибиз керек, ички кухняны билишибиз керек, ингредиенттерди билишибиз керек да. Мындайча айтканда, манту жасаш үчүн ар бир ингредиент бере турган болсок, анда бизге оңой болот да. Ошондой эле аба көзүң жетпеген нерсеге рисковать этсең, балким күйүп кетесиң. Албетте бизнесте күйүп кетүүлөр болот. Мен особенно 1 жылдык, 2 жылдык кирешемди бир күндө күйдүрбөгөн убактар болгон да. Анткени билимдин жоктугу ошол эле балким Жек Ма айтып коет эмеспи, жаш кезде көбүрөөк баягы ошибка кыла бер, бирок ал өстүрөт. Ар биринен биз сабак алабыз да. Бирок биз өмүр бою өзүбүздү жаш сезебиз да. Ошол эң туура да. Анан биз улам ашып калган сайын бирок ана сабак алабыз. Ошондуктан азыркы убакта бизнес коуч, тренер, наставник деген аябай актуалдуу болуп атат го. Эмне үчүн? Анткени баягы биз басып өткөн жолду мен мисалы 12 жылдан бери 10 жыл ровно базарда иштесем, ошонун 2 жылда результатка чыга турган болсом, значит мен инструменттерди берем да, даяр. Канткенде сен күйбөйсүң, эмне кылышың керек экен? Пошаговый, анткени өзүмдүн кадамдарымды анализдеп салып отуруп, анан ошого системага түзүп чыккам да. Анан ошол системаны азыр мен курстарымды киргизип койгом. Ойлон жана байы. Кыска мөөнөттө. Кыска мөөнөттө, мисалы, андай деле өтө банкрот болбой. Албетте рисковать эткен сайын ошончолук тобокелчиликке, негизи тобокелчиликке салуу бул биринчи очередде көп адамдар биринчи кадам таштоодон коркушат да. Анан албетте кадам таштабаса результат болбойт да. Ошондуктан биринчи кадам ташташ керек, анан тобокелге салыш керек да. Аллахка таянып, Аллахым, мына мондай ишти кылып атам. Мен ар бир ишти баштаарда атайын намаз болот, истихара намаз. Аллах менен кеңешүү. Аллахым, сага тапшырып атам. Мен ушул ишти кылгантам, калганын өзүң кыл. Мени туура жолго салгын. Ар биринде бизге результат берет. Мындайча айтканда, адам баласы үчүн бул намаз, дуа өтө сонунда. Анткени Аллах Таалам биздин баардыгыбызды билет, эмне кааларыбызды, биздин бактылуу болушубузду Аллах Таалам бизден биринчи каалайт да. Анан ой 5 мал келип сура дейт да. Биз болсо кээ бирде текеберчилик болсо, жок, керегим жок, пока азыр мен өзүмдүн ишимди өзүм эле кыла берейинчи деп коебуз да. Бирок Аллах менен сүйлөшүп, байланышып, анан тобокелдик болсоң, жеңил болот, аябай иштериң жеңил.
туура айтасыз. Жогоруда да айтып кетпесизби, өзүңүздүкүн табыш керек да. Көпчүлүгүбүз айтабыз, өзүмдү таппай атам, мен бул эмне моё деп коет го. Негизи эле өзүн кантип тапса болот, адам өзүн кантип өнүктүрсө болот. Сиз дагы ушул жаатта тренерлерди өтүп келесиз, тренингтерди. Негизи адам баласы өзүн издебеш керек, өзүн жаратыш керек дейм да. Создать себя. Ар бирибиз күндөн күнгө өзүбүздү жаратабыз. Ушундай бир сонун кылып, баягы жөнөкөй таштан бриллиантты жараткандай күнүгө оттачивать этишибиз керек. Ошондой эле навык, сүйлөө эрежибиз болобу, кандай жумуш болбосун, ошонун ийгиликке жеткен адамы бар да. Мисалы, мен деле мындан 2 жыл мурда кыялданган нерселерим болчу да, ровно 1 жыл мурда мен уже ушул нерсени көргөм да, мен кандай эфирде берип атам, интервью берип атам, өзүмдү тааныштырып атам, бизнесим, мен жок нерседен өзүмдү көргөм да. Мен үйгө келип эле, мен миллионермин десе, видеолор күлчү эле да. Анткени 50 000, 100 000 эле табам айынан, бирок келип алып эле мен миллион табып атам айына дей берсем, эмне болуп атасың деши да. Анан азыр күлүшөт, мен ата-энем, бир туугандарым бар тең, көрсө ушундай турбай, максатыңды көрө билишиң керек, ошондо жашап турушуң керек да. Койчу временно. Балким өзүң баягы бизде подсознательный программалар бар да, мындай адам баласы өзүн өзү изденип, өзүн өзү казып, анан ошондо өзүн өзү жаратып баштайт да. Анан издеп, бул меники го деп издебей эле, адам өзүн эле издей берсин. Ички жан дүйнөсүн эле, анан сырткы жан дүйнөсүндө уже бардык нерсе көрүнүп баштайт. Ушундай бир сонун кылып жараткан экен да Аллах таалам бизди. Сонун. Деги эле баягы өзүңдү өнүктүргүң келсе, өзүңдү өзгөрткүң келсе, өзүңдү өстүргүң келсе, анда башкаларга жардам берүүдөн башта дейт го. Анан деги эле бизнесмендердин баягы бир этмалары бар да, кайрымдуулук, өзүнчө бир канчалык процентти берүү. Анан бул нерсенин баарыбызга белгилүү, бул каяктан алынган, бул ислам дүйнөсүнөн алынган. Анан ушул жаатта кандай бир кайрымдуулуктарды кыласыз? Деги эле бизнести тандоо ички дүйнөңүздө качан бир жыйынтык келди? Мен ушул жаатта бизнесмен болуп өсөм деген. Биз бул аялдар ичкини саткандыга чейин продуктовый магазин иштеткенбиз. Продуктовый магазин иштетип жүрдүк. Анан ал негедир болгоду, биздики болгон жок окшойт. Андан кийин постельный белье сатып баштадык. Аларды сатып, аларды дагы тоже андай деле аябай биз каалагандай болгон жок. Анан жолдо баратам, "Не Аллахым, мага көргөзчү, меники эмне болду экен? Мен өзүмдүкүн табышым керек" десем эле түшүмдө аябай ушундай ичким сатып атам да. Анан ошондон кийин ушул меники турбайбы дедим дагы, уже ошого фокус алдык. Ошондо 1 жылдан кийин эле биз уже жакшы масштабка чыгып баштадык, соодабыз жүрүп. Андан кийин баягы бизнесте ар биринин негизи эле бардык нерсенин системасы болот. Ошол эле система менен кете бериш керек, бардык нерсени алабыз. Кайрымдуулукта болсо, албетте биз бермейинче эч убакта ала албайбыз. Бул закон ченемдүүлүк, бул мыйзам ченемдүү нерсе да. Биз качан беребиз, Аллах таалам аны эселеп берет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистерде келген да, сен садакаңды, зекетиңди бер, Аллах таалам аны 100 эселеп берет. Биз ар бирин берип атканда ай сайын ар бир магазиндикин бөлүп койгонбуз. Доход, расход, выручка бардыгы чыгат, ошондон процентти беребиз. Анан мен биринчи эле магазин ачып өтүп атканда, Аллахым, мына бул магазинден 5% сеники болот деп договор заранее түзүп алам да. Анткени баягы ийгиликке жеткен бир арабтарда айтат го, тоок чоңойтуп ошонун 9 адам, onun үчүн Аллахты кошуп анан улам берип турган депчи. Ошол система менен эле албетте обязательно бул кайрымдуулук болмоюнча, садака зекетти бермейинче адам өсө албайт да. Анан кийин көбүнчө айрыкча бизнес тренерлер айтып келишет, эртең менен таңды кандай тосконуң күндө ошондой өтүшүнө себепкер болот. 1 саат эрте ойгонуп, жумушуң башталарга чейин өзүңө убакыт бөл деп айтышат го. Сизде негизи эле бизнес тренерлерде бүгүн таң шоолага келдиңиз. Бүгүнкү күнүңүздөн башка кандай башталат таң? Таң болсо, альхамдулилля, ар бир күн бизди тозбой, биз таңды тосуш керек болот. Анткени таңкы убакытта береке. Биздики болсо эртең менен эрте саат, азыр кыш болуп калды, 5те турабыз. 5те туруп, ошол 6га чейинки убакытта өзүмдүн таңкы ритуалым бар. Атайын китеп окуп, намаз окуп, дуа кылып, ар бир эменин өзүмдүн максаттарымды жасап келем күнүгө. 2018-жылдан бери ар бир максат жазылгандан кийин, анан ошондон кийин саат 6да эфирим башталат. Өзүмдөн саат 7ге чейин таңкы убакытта окутабыз. Анткени адам баласы таңкы саат 7ге чейин убактысы өзүнүкү. Өсөм деген адамдар ошол 4төн 7ге чейинки убакытты пайдаланыш керек. Эгерде жумушу 8де баштала турган болсо, 7:30 туруп алып жумушка кете турган, ал өспөгөн адам. Анткени өзүнө убакыт бөлгөн жок. Адам качан эң жакшы нерселерди өзүнө кыра көрүп, убактысын өзүнө коротконду билгенде, ошол өсүүнүн биринчи этабы болуп кетет да. Ошондуктан таң атпай таңкы ритуалдардын баарын кылып келип, уже саат 7-8де көптөгөн жумуштарды бүткөрүп коебуз. Андан кийинки жашоо уже жолдошуңа, балаңа, үй бүлөңө, жумушуңа уже кечинде уже
жатканга турат. Ошондуктан таңкы убакыт гана эң берекелүү убакыт да. Сонун. Деги эле ушул кеңеш тууралуу айтып атасыз. Азыр бизди көрүп жаткан үй кожойкелери аябаганда көп. Телекөрүүчүлөрүбүз арасынан балким барасын баягы ички кийимдерин алмаштырып атып бизди көрүп аткандар болот чыгар, үй кожойкелери болот чыгар, же болбосо иштегенге үйдөн чыкканга мүмкүнчүлүгү жоктор болот чыгар. Жалпы эле ошол аял затына кандай кылып бизнес кылса болот? Үйдө отуруп акча табабы, же болбосо айтайын дегеним ошол онлайн сатуу, онлайн жашоо тууралуу дагы бир аз кошо кетсеңиз, эми силердин бизнеске бул түздөн-түз байланышы бар болуш керек. Албетте, биздин дагы өзүбүздүн баракчабыз бар. Бурулсун Жумаева деп кирсеңиздер, өзүмдүн баракчам, жана Белио Бурул десеңиздер, биздин магазиндин баракчасы. Албетте, бул онлайн тармагы бул жашоодогу жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин көп ачты да, кенен ачты. Андыктан изденген, өнүгөм, өсөм деген айымдар үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени биздин просто жөн гана биздин подсознательный программаларыбыз бар да. Акча жаман, акча колдун кири, акча адамды бузат деген нерселер бизди көп нерседен тосуп койгон. Ошондуктан өзүн өзү өнүктүрүүдө менде кандай программа бар экен, ошонун баарын проработка кылып кетиргенде, балким ал үйдө отуруп дагы акча табат. Анткени киреше булак ачылат. Акча менен болгон мамилени дагы оңдош керек. Акча менен болгон мамиле бул досуң менен, жакын адамың менен кылып аткан мамиледен дагы изучать этишибиз керек да, окушубуз керек. Акча менен кандай мамилени жакшы көрөт. Албетте, үйдө отурса дагы адам баласы Аллах Тааланын берекеси чексиз да. Шундай бир чексиз, баягы бир эле күндүн жарыгы ааламды ар бир терезени жарык берет, нурдантат. Ошондой эле ар бир адам үйүндөн ырыскы берекени ала алат да. Просто аракет кылышыбыз керек, изденишибиз керек дагы, анан билим алышыбыз керек. Ал эми Бурулсун айым, биздин убактыбыз дагы акырына соңуна чыгып келатат. Сизге бир эркин микрофон берели. Элибизге калуу тилегиңизди айтып, кайрылууңуз болсо жазып алсаңыз болот. Рахмат. Биздин урматтуу өсөм деген айымдар, өнүгөм деген айымдар, балким бизнесимди баштай албай жүрөм, кандай система бар, же болбосо миллиондо хатка чыгып чоң акчамды алгым келет дей турган болсоңуздар, анда биздин баракчага катталыңыздар. Бурулсун Жумаева, бизнес коуч жана бизнес тренер эң сонун система менен сиздер менен бөлүшөм. Албетте, биздин окуубуз Ойлон жана байы, мен миллионер окуусу. Бул курстар 1 ай, мен миллионер 2 ай болот. Андыктан баракчадан кененирээк билесеңиздер болот. Жана биздин магазинибиз Бурул Белио. Биздин магазинибизге кириңиздер, баракчага катталыңыздар, жана магазиндерибизде албетте сиздерди күтөбүз. Жана сиздерге дагы чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сизге да келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрүүчүлөр, бизде студиябызда коуч, бизнес тренер Бурулсун Жумаева айым болуп өттү. Ал эми алдыда негизи бул спорттун түрлөрү аябай көп эмеспи? Спорт ден соолуктун булагы деп атап келебиз. Дал ушул спорт жөнүндө рубрика болсун, андан соң кайрадан жолугабыз.